жазда калтырат экен да. Сарыны 15-iyulda kesiladi. Ошодон кийин кесилет. Ошодон кийин. Азыр кескенге болбойт экен. Азыр кескенге болбойт. Бул Токтой туруңуз, ушул суроону кайра бериңиз. Азыр видеого түшүрөйлү. Ушул шактарды мына план менен каяка карап өсүнө карап кессе болобу же эртерээк азыр? азыр эртерээк. Эмнеге? Себеби биз азыр мына жерде мына үчүп өсүп атат. Бул августун июлдун 15-ине чейин дагы өсөт. Анан кийин бул жашыраак азыр. Плодоносящийге биз али шашылбашыбыз керек. Ушул зеленый обрезканы кылгандан максат мынаны мындараак узунураак горизонтальныйга өстүрүп алабыз. Зеленый плодоносящий обрезка 15-iyuldan баштап 20-iyuldan баштап 4 сентябрга чейин боло берет. Ошондо мына өскөнүнүн 3/1-ин алсаңыз, дагы кичине горизонтальный кылып кичине бак садовод өзү иштеш керек. Мунун ийип жумшак болуп калат. Ошентип ийип алганда, мисалы үчүн мына шунун 3/1-ини ошол июлга чейинги өскөн 3/1-ини алып туруп горизонтальныйга алып койсо, келтирип койсо, мына бир жалбырактын астындагы бүчүрлөр, спящий бүчүрлөр келерки жылга түшүмгө аракет кылып калат. Бүчүр пайда болот. Баягыдай цветочный бутоны завяжет дегенде, ошол бүчүргө айланып, ушул жерден 4-5 ар бир шактан 4-5 бүчүрдү ойготуп алсак, июлда бул жыйык мөмө болуп калат деген сөз эди. Себеби бир гүлдөн 6-7 баягы мөмө байлайт да, көп пайда. Анан мына жерде мындай кылып тактырып койсо болот. Противовесилесиз, тактырасыз, жип байлайсыз, ар түрдүү немелер менен мындай. мына үстү жакшыраак ачылып. Горизонтальныйга келтиресиздер жакшы. Группага жазып коесуздарбы адрес? Кайра чабып атат. Кийин таганда өз жатып калат. Кийин 15-iyulda дагы мунун учтары алынат ошондочу мына. Мунун учтарын айтан кыркып койсоңуз, мунаяктагылар точно кийинки жылга мөмө байлай баштаган. Аракет болот. Охалка дагы бир суроо да. Жазда кичкенке кылганда мындай жоонураак канча шактар, шактар калып калган шактарды азыр алса зыян тийбей калмайбы? Тийбейт. Эч нерсе Коркпой эле алып койсок болот. болот. Себеби мына өзүңөр көрүп күздө мөвөнү өтө көп алып алган шактар сынып кетет го. Ошондан кийин таяктар менен эки таяк менен сөөп таяп койсок бышырып атпайбы? Ошо кабыктагы эле азык менен жеткирип атат. Тем более бул кескенден кийин эч нерсе болбойт. Единственный кесилген ордуну кичинекей краска менен масляный нитроэмаль болбойт. Масляный половой краскалар менен мындай жашыл түскө келтирип же күрөңгө келтирип краскалап койсо болот. Кандай краска болбойт дейсиз? Нитроэмалда темир краскалай турган жыты сасыктар мынанга сиңип кетет да дарактын немесинен. Половой боло берет. Половой боло берет. Эмалированныйлар боло берет. Эми алмагадан Эмаль дегендер бар го. Болот экен да деп. Болот эмаль деген. Половой жыгачка. Эми алмадан дагы пример көрсөтөйүн эми. Жүрүңүздөр. Бул шабдоолу илгерки резинка шабдоолу болуп калды. Базардан жакшы шабдоолу деп ойлосок, резинка шабдоолу болуп калды. Резинка шабдоолуну бирөөгө саткан болбойт. Алдап сатканга эле барабар болуп калат. Ошондуктан биз болсо издеп олтуруп жакшы күчтүү шабдоолу таап келдик. Август айында бүчүрдөн улаттык. Мынакей мөмөсү дагы турат. Мына бүчүрдөн уланган мөмөлөр турат. Бүчүр улап койдук. Калган шактарды алып таштадык. Бүчүрлөр гана калды. Буюрса кийинки жылы ушул эң жакшы сорттогу шабдоолунун мөмөсүн сатып баштайбыз. Быйыл эми жегилик бар экен, мына 2-3 болуптур. Кийинки жылы толугу менен болот. Шабдоолунун бир өзгөчөлүгү бир жылдык шактары сөз түрдө мөмө берет. Шабдоолу, өрүк, кайноолу. Ушул өзгөчөлүктөр бар. Силерде деле эгерде баягы өзүңүздөргө жакпаган сорттогу ушундай бактараак болсо, бүчүрдөн улатып койсоңуздар, кийинки жылы мөмөсүн кийинки жылы көктөп ушундай болуп калат. Акча шактардын үстүнөн алып койсоңуздар болду. Сорт жаңына аласыздар. Onu жазда алат эми? Бүчүрдү кайсы алды? Жазда мынаны апрель айында кыркып таштадык, апрель айында. Ушун мен ушул жаңы сорттогу бул качан уланган? Август айында. Жаңы сорттогу азыр шабдоолу болуп калды. Жоон алма уласа болобу го? Бир жылдык жаңы шакта аласыз да? Жоонуга болбойт. Эми 2 жылдык жаштарга, 1 жылдык, 2 жылдыктарга. Ана шабдоолусун алып коюш керек. Азыр өсүшкө мишет кылат да. Күчүн алып коет да.
Şunu alıp koyup Koyar mövesini. Çoğun yerlerden yetişip kalışan. kanal çoğurak. Yok, Oşol. Soğuğa ketip kaladi. Andan keyin çoğun örükler var go. Çoğun örüktördü geldik tap koysoңuzlar. Жаңы Баха aka өтө жакшы сөз айтты да. 1 жылдык 2 жылдык шактар чыгып калат. Ошо улап коюңуздар. Багы чоң кучак жетпеген адам бою чоң дарактар бар, өрүктөр. Аларга уласаңыздар тегеле жеткире албайт да. Аны болсо келип тап койсоңуздар, жаңы нуда чыгарат. Жаңы нудага ушинтип улап койсоңуздар жетилет. Эң өрүктөргө улоонун оңой жолу бул бүчүр. Ошол ялдап койдум деген бирок неме